Бир жакшы бир бадыраң тандап туруп жеп көрөлү. Ортосун ачып көрсөтөлү. Жакшы дегенден баары эле жакшы экен. Жактан үзе берейин эми. Гүлү менен ошо гүлгө да кете элек экен. Жакшы болуш элек окшойт. Сочный экен да. Сонун экен да. Вообще дамдуу экен. Урматтуу көрүүчүлөр, мына бадыраң аябай дамдуу экен. Действительно, баягыда бир базардан салат алып, салатка деп сатып алып жеп көрдүм эле. Ичи момундай кээ бирлердики пустой болот экен го, эмнеге? Удобрение жетишпегендиктен. Жер семирткич жетишпей калган, э? Кантипкидей ортосу пустой болуп туруп, жесең кургак сыяктуу болот да. Но сочный, дамдуу болот аябай. Буну биздин базарларга таратасыңарбы же бир эле бир клиент бар буяка? Бир клиент бар. Бир эле клиент алып кетет, э? Ооба. Ал болсо биздин базарга таратып эмне кылат, э? Ооба. Кирер менен эле бир катарга кирдик. Мынакей, биякта дагы чоң бадыраңдар. Бир бадыраңдын салмагы канча болуп калышы мүмкүн? 100 грамм. 100 грамм тегерек. 120 грамм. Помидордай эле экен, салмагы примерно. Помидор бир аз чоңураак. 100 грамм. Азыр силер теплица иштетип атканда гидропоника, клубника, Ооба. бадыраң, помидор, дагы кайсы культураларды өстүрүп атасың? Кабачок. Ушулардын азыр эң прибыльный бүгүнкү күнү быйыл эң прибыльный кайсы болуп атат? Кайсы культуралар менен иштегенде? Негизи клубника жакшы. Клубника жакшы, бирок анын расходу көбүрөөк. Бадыраң, помидор окшошураак акчалары. Просто теплицага көрө, хозяинга көрө, иштегенине жараша бүт бары болот. Эми клубниканын экспортко болуп атпайбы? Ооба. Экспорт болгон үчүн ошон үчүн Жок, кышында саткан жолдору оңой болуп, клубниканын кишилери көп талап кылгандыктан ошондон жакшы болуп атат да туурабы? Ошо баасына жараша прибыльный болуп атат. Жок, андан бул ачык жердикин айтып атабыз. Гидропоника экспортко кетпейт, бул өзүбүздүн базарга жетет. Кышында биздин рынокто клубника жок, жетишпейт, ооба. Жетишпей калганда ошондо биздин эле рынок эле гидропоника менен эле Ооба. жеткизип койсо болот экен да, э? Прям совсем биздин рынокко ашып кетсе, Казакстан бар, Россия бар, бүт баары кышында клубниканы алышат. Без проблем. Бизде азыр тренд болгон бул ачык поледе клубника эккен. Андан получается жакшы гидропоника именно кышында өстүрүлгөн. Дефицит учурунда Ооба. Средняя цена клубники, например, ноябрьде сатып башташса, 1,5 миңден баштап атышат баасын гидропоникада. 2 миңден сатышат көп учурунда. Анан баасы түшүп 500 сомго түшкөнгө чейин сатылат и все. Ошо менен. Орточо баасы 1,5 миң сом, 1000 сом тегерек сатылып атса, ошо сон турбайбы? Ошон үчүн гидропоника жакшы, бирок расходу 2 эсе көп деп айтам да, постоянночу. Буюрса клубникаларыбыз өсүп калсын гидропоникада, силерди да конокко чакырабыз. Гидропоника боюнча, аба эле артымда турбалар бар. Гидропоника боюнча дагы чыгарылыш даярдайбыз. Ошондо мынакей Айзат айым менен дагы 2-3 чыгарылыш, 4 чыгарылыш эң эле аз дегенде ошо чыгарат экенбиз да. Мына жерге бир тамчылатып сугармага да бир көрсөтүп койсуңбу эли? Мынтип бүт капельный орошение биякта. Эми капельный орошение боюнча уже элдер түшүнүп эле калышты. Жакшы пайдасы көп дегендей. Бадыраңды теплицада өстүргөндө без капельного орошения болбойт туурабы? Негизи ачык жерде эле без капельного болбойт. Просто биз кичине артта калганбыз да башка өлкөлөргө карагандачы. Бүт эле өлкөлөр капельный орошение менен сугарат. Ачык жерди дагы.